Мындай чечим кабыл алуу жаштар уюмдары үчүн оңой олтоң болгон жок. Шайлоого аттанган 14 партияны таразалап, ойлонуп, толгонгон жаштар акыры Замандаш партиясына токтолушкан. Карап отуруп, бүгүнкү күндө мына 14 партиянын негизи регистрация болду. Ошонун үчүн таңдап карап отурсак, чын айтканда эң бийликте иштебеген, эч жерде иштебеген, бир коррупцияга малынбаган эң таза кандидаттар бар экен. Мына ачык айта алам. Парламенттик шайлоодо Замандаш партиясы бийликке жаш муундун өкүлдөрүн алып келүү милдетин моюнга алышууда. Бүгүнкү иш-чарадагы ошол чоң иштин бир бөлүгү болду десек болот. Замандаш саясий партиясынын уникалдуулугу ал эмнеде? Ал ушу шайлоого кирген 14 партиянын ичинен жалгыз Замандаш жаштарды катарына киргизип, аларды сыртка түртүп койбостон ушу өзү менен кошо шайлоо гана эмес, шайлоодон кийин дагы чогуу болобуз деген чакырыгын берди. Жана муну албетте жаштар колдоду. Көп жылдык тарыхы бар Асаба саясий партиясы дагы Замандаш партиясы менен кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Саясий уюмдун жетекчиси Салмоорбек Дыйкановдун айтымында бул нерсе эртеби кечпи болмок. Себеби Асаба партиясы менен Замандаш партиясынын тилеги бир. Башка партиялар жамандап эле коеюн, бирок алардын кылган ишин караш керек. Эмне кылышты алар кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн? Мындай сөз бар, сөзүнө караба, кылган ишине кара деп. Вот ушу как раз жанагы Замандаш партия жөнүндө болуп атат. Келишимге кол койгон саясий партияларда жана жаштар кыймылдарында бийликке келүү сыяктуу саясий кызыкчылык жок. Бир эле максат өлкөнүн татыктуу келечеги үчүн кам көргөн партияны колдоо. Ошондуктан кызматташуу шайлоо учурунда да, шайлоодон кийин дагы улана берет. Мен ойлойм, биякта бүгүн өкүлдөрү келди. Ар бир өкүлдөрдүн артында канчалаган миңдеген жаш муундар турат. Ошолордун ой тилегин баарын биргелешип, аттанып, ушул чоң шайлоодо утабыз деген ой менен бүгүн кол коюлуу аземи өттү. Бүгүн эки саясий партия жана 10дон ашык жаштар уюму Замандаш партиясы менен расмий түрдө кызматташууга өтүштү. Мындан сырткары Замандаш партиясы менен тилектеш экенин билдирген коомдук уюмдар жана жөнөкөй жарандар өлкөнүн ар кайсы аймагынан кат жолдошууда.